Күндөмө маалымат программасынан кечке толукталган чыгарылыш менен тааныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан. Ош областында өрт өчүрүүчүлөр өрт учурунда турак үйдөн 2 аял киши жана 2 кызды куткарып калышты. Швейцариянын өкмөтү чегара жаңжалынан жабыркаган Баткен областына жардам катары $450 000 бөлөт. Буга чейин Жапониянын өкмөтү да $1 миллион жардам бөлгөн. Каржы министрлиги 2023 жылы тышкы карызды жабууга 48,6 миллиард сом бөлөт. Ал эми мамлекеттик карыз 2022 жылдын 31 июлуна карата. Тышкы карыз $4 миллиард 212 миллион, ички карыз $1 миллиард 1 миллион түздү. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев январь окуяларында кармалгандарга жапырт мунапыс берүү буйругуна кол койду. Январь окуялары боюнча жалпы 1112 киши соттолуп, алардын 128-и эркинен ажыратылган. Ош областында өрт өчүрүүчүлөр 4 адамдын өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Кара Суу районуна караштуу Жийделик айылында жайгашкан турак үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө жалпы 4 бөлүм тартылган. Өрт учурунда турак үйдөн өз убагында 2 аял киши, 2 кыз эвакуацияланган. Абалдары жакшы, жабыркагандар жок. Тилсиз жоо саат 6:13 чектөөгө алынып, саат 9:00 толук өчүрүлдү. Белгилей кетсек, акыркы суткада өлкө аймагында 8 өрт кырсыгы катталып, аны өчүрүүгө 11 бөлүм тартылган. Бишкекте Батирден 84 жаштагы кемпирдин сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык куткаруучулар 4-Кечи районунда жайгашкан номер 48-үйдөн 26 батиринен бекилип калган эшигин ачышканда, батирдин ичинен 1938 туулган аял кишинин сөөгү табылган. Куткаруучулар сөөктү ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. 5 куткаруучу тартылган. Сузак районунда жергиликтүү тургун Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун идеологиясынан баш тартты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык УКМК тарабынан жүргүзүлгөн Кыргызстандагы диний экстремисттик жана террористтик уюмдарга каршы аракеттенүү боюнча алдын алуу иш-чаралардын алкагында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрүн жана тарапташтарын түшүндүрүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Көрүлгөн профилактикалык иш-чаралардын жыйынтыгында Сузак районунун тургуну радикалдык көз карашынан эл алдында баш тартканын билдирди. Ал 2005 жылдан бери Хизбут Тахрир ДЭО кылмыштуу ишмердүүлүгүнө катышып, экстремисттик активдүү кызматкерлер менен жашыруун байланышта болгон. Кыргыз Республикасына тыюу салынган Хизбут Тахрирдин экстремисттик уюмунда 2005 жылдан баштап мүчөсү болгон. Азыркы күнгө чейин жүргүзүлгөн жакшылык көргөнүм. 2009 жылы экстремисттик баракчаларды сактаган үчүн мен 8 жылга эркиндигинен ажыратылгам. Азыркы учурда УКМКнын кызматкерлери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин өз ыктыяры менен Хизбут Тахрирден баш тарттым жана эле башка балдарга, башка Хизбут Тахрирдин мүчөлөрүнө ошондой иштердин алыс болууга чакырам. Швейцариянын өкмөтү чегара жаңжалынан жабыркаган Баткен облусуна жардам катары $450 000 бөлөт. Бул тууралуу Швейцариянын Бишкектеги элчилиги кабарлады. Маалыматка караганда бул каражатка Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы, тамак-аш жана азык-түлүк жагынан көмөк көрсөтөт. Буга чейин Жапониянын өкмөтү Кыргызстанга гранттык негизде $1 миллион жардам бөлгөн. Гуманитардык жардам Баткен облусунун кыргыз-тажик чегарасындагы соңку жаңжалда жабыркаган тургундарына жардам катары берилери жарыяланган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз аялдарынан 661 турак жай зыян тарткан. Анын 423-ü жашоого жараксыз болуп калган, 238 үй оңдоп түзөлүшү керек. Кыргыз бийлиги жаңы үйлөрдө 2-3 айда курууну убада кылган. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында айрым депутаттар аймактагы дыйкандардын көйгөйлөрүн көтөрүштү. Алардын айтымында картошка өстүргөн дыйкандар түшүмүн сата албай кыйналышууда. Ошондой эле дан түшүмүн тегермендердин көпчүлүгү албай жатат. Мындан улам эл өкүлдөрү Айыл чарба министрлигинен аталган маселеге көңүл бурууга чакырышты. Аны менен катар депутаттар бир нече социалдык экономикалык көйгөйлөргө да токтолушуп, аларды ыкчам түрдө чечүү талабын коюшту. Кененирээк кийинки материалда.
Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында аймактардагы бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр көтөрүлдү. Алсак депутат Акылбек Түмөнбаев картошка өстүргөн дыйкандар түшүмүн сата албай кыйналып жатканын айтып, жазда берилген дан эгиндеринен да үрөөнү талаптагыдай түшүм бербегенин кошумчалады. Бүгүнкү күнү элдерибиз ошол дыйкандарыбыз картошкаларын казып алып, ошол картошкадан пайда көрөбүз деп жайлай балдары менен өздөрү эмгектенип, үрөндөрүн 70 сом, 100 сомдон алып алып, бүгүнкү күнү сата албай кыйналып отурганы өтө туура эмес да. Ошол эле мына мөндүр күйүп кеткен үрөн алган жаздын күнү Минсельхоз берилди эле. Андан бөлөк кредит алды эле. Бүгүнкү күнү ошол кредиттерин төлөп келатат. Ошону Акылбек Үсөнбековичке, кабинет министринин төрагасына жеткириңиз. Кийинки жумада төрөгага кайрылам, ушу жерде келип жооп берсин. Ушундай эле пикирге токтолгон депутат Балбак Төлөбаев дан түшүмүн тегирмендер албай жатканын сынга алып, айыл чарба министрлигинин ишине нааразычылыгын билдирди. Тияктан бияктан алып келип берген үрөндөрдүн баары эчтекеге жарабай, элдер улам бизге жазып атат. Же тиги матрезерв албайт, же тиги ун жасаган мельницалар албайт. Кичине бир Минсельхоз кыдырып коебу, ушул жерден эң эле ярый Минсельхозду колдогондордун бирөө мен элем. Эми мына кечирим сураганга элден туура келип атат Минсельхоздун атынан. Ал эми депутат Надира Нарматова Ош шаарындагы айрым жогорку окуу жайларындагы терс натыйжа берген реформалар тууралуу сөз кылып, бул жаатта көптөгөн кайрылуулар келип жатканын маалымдады. Андан сырткары мектеп директорлорун тандоодо да көйгөйлөр көп экенине токтолду. Учурда ошол тажрыйбасы аз, жетекчилик кызматка татыктуу басып өтпөгөн жолу тажрыйбасы жоктугуна байланыштуу коюлган кадрлар биздин ошол бийлик башындагы жетекчилерди уят калтырып коюп аткандыгы бул реалдуу жашоонун ачуу чындыгы болуп атат. Ошондой эле депутат Жеңишбек Токторбаев эгемендүүлүк алганга чейин Кыргызстанда иштеп турган ири ишканалар менчиктештирилип кеткенин айтып, аларды кайрадан карап чыгуу зарыл экенин билдирди. Бир адам көптөгөн ишканаларды менчиктештирип алганда, айтып кетсек, кондитерская фабрика, швейная фабрика, ет комбинаты, сүт комбинаты, пассажирская автобаза, жүк ташуучу автобазалар арзан баада менчиктештирилип кеткен. Бош турган жерлердин баары мамлекетке кайта берилиш керек. Жыйындын жүрүшүндө депутат Талайбек Масабиров таза суу долбоорун ишке ашырууну, ошондой эле Жалал Абад облусунун аймагындагы жол курулушунун аткарылышын көзөмөлгө алууну сунуштады. Эл аралык демирчилер таза суу менен камсыздоо эбеге суммада акчаларды бөлүп беришет. Бирок акыркы 2 жылда болгон 123 айылга таза суу чыгарылган. 300гө жакын айылдарда такыр таза суу жок, дагы 600 айылда суу түтүктөрү чукул арада оңдоп түзөөгө муктаж да. Ошо суу чыгарган компаниялардын да жоопкерчилигин караш керек да. Андан тышкары депутат Мурадил Сыдыков эл аралык жүк ташуучулар Казакстанда көп убакыт кармалып жатканын жөө келтирип, маселени чечүү керектигин белгиледи. Жүздөгөн машинелер Казакстан территориясында турат. Күнүнө бир 3-4, бир 10 машинеге чейин досмотр болуп, оор акыбалда болуп атышат да. Жүктөр бир 10-20 күн, 1 айга чейин кармалгандар бар экен. Ошондой эле транзит менен Кыргызстанга Кытайдан келаткан, даже темир жол менен келаткан жана вагондор дагы мындай бир кыйынчылыктар менен өтүп атат да. Ушул маселени бир бажы кызматынын жетекчилигинде эмес, андан өйдөрөөк, ушу өкмөт башчыларынын бир сүйлөшүүлөрү менен бир жеңилдетпесе, мына арыз-муңдар көп түшүп атат. Шуну эске алып коюңуздар. Гүлдана Момунова, Калы Сөмөралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Кумтөр Голд компания ишканасы быйылкы 9 айда жасаган иштеринин жыйынтыгын жарыялады. Агалайык Кумтөр алтын кенинде жыл башынан 30 сентябрга чейин 389.357 унций, же 12.110,3 килограмм алтын өндүрүлгөн. Маалыматка караганда 2022 жылы алтын өндүрүү былтыркы жылга салыштырмалуу көбөйгөн. 2021 жылы 9 айда 292.970 унций, же 8,5 тонна алтын өндүрүлгөн. 2022 жылдын
9 айында ишкана 379.551 унций же 11.805,37 килограмм алтынды сатып, мындан жалпы 679,8 миллион доллар киреш алган. Жыл башынан бери 26,78 миллиард сом салык социалдык фондко жана башка милдеттүү төлөмдөргө төлөгөн. Кыргызстандагы Кумтор кени Борбор Азиядагы эң ири алтын кендеринен бири. Кендеги өндүрүш башталган 1997 жылдан бери 14,1 миллион унций же 399,729 тонна алтын өндүрүлгөн. Каржы министрлиги 2023 жылы тышкы карызды жабууга 48,6 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу Каржы министринин орун басары Жибек Дүйшеева билдирди. 2022 жылдын 31 июлуна карата тышкы карыз 4 миллиард 212 миллион долларды, ички карыз 1 миллиард 1 миллион долларды түздү. Жалпысынан 5 миллиард 213 миллион доллар же 433 миллиард 589 миллион сом. Министрликтен маалыматына караганда 2021 жылы 29 миллиард 532 миллион сом, 2022 жылы 39 миллиард 528 миллион сом каралса, 9 айдын жыйынтыгы боюнча 24,6 миллиард сом тышкы карызга төлөндү. Бишкектеги калкты тейлөө борборунда 3 миллиондук биометрикалык карта өз ээсине тапшырылды. 3 миллиондук алуучу Эркинбек уулу Адилет болуп, бул анын 16 жашка чейинки биринчи паспорт экендиги айтылды. Аталган жаранга санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов юбилейлик ID картаны, сертификатын жана символикалык белектерди тапшырды. Эске салсак, Кыргызстан биометрикалык идентификациялык карталарды киргизүү 2017 жылы 1 майдан башталган. Бүгүнкү күндө 3 миллион ID карта персонификацияланды. Алардын ичинен биринчи жылы 1,5 миллионго жакыны акысыз берилген. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн номер 2 калкты тейлөө борборунда санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов 3 миллиондук биометрикалык карта тапшырды. 3 миллиондук алуучу Эркинбек уулу Адилет болду. Бул анын 16 жашка чейинки биринчи паспорты. Паспорттан тышкары Талантбек Иманов юбилейлик ID картанын ээсинин сертификатын жана символикалык белектерин тапшырды. Өзүңөр өлүп болгондо бүгүн 3 миллиондук кыргыз элине паспорт выдаваться этилип атат. Мунун ээси Эркинбек уулу Адилет болду. Biz özüzгө караганда мына өзүбүздүн бүт системабызды внедрять эткенден баштап ушу образец 2017 жылкы паспорттан бул айтсак болот, что бүгүнкү алып аткан паспорту бул бартыңгүгө, что мы идем в направление санариптирүүгө. Паспорт ээси Адилет Эркинбек уулу мындай күтүүсүз окуяга кубанып жатканын айтат. Анткени бул анын биринчи паспорту. Ал каттоо процесси абдан тез жана ыңгайлуу болгонуна токтолду. Паспорт нужен каждому гражданину. Паспорт ар бир Кыргызстандын жаранына керектүү документ. Анткени бул биздин өзүбүздү тастыктап турат. Ал аркылуу банктан өзүбүзгө таандык счет ачтырсак болот. Ар кандай тейлөөнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачылат. Мен бүгүн жашоомдо эң маанилүү документтердин бирин алдым десем жаңылышпаймын. Албетте, мен алган паспорт 3 миллионунчу болгонуна аябай кубанычтамын. Получение его 3 миллионным, очень рад. Кыргызстанда биометрикалык идентификациялык карталарды киргизүү 2017 жылы 1 майдан башталган. Бүгүнкү күндө 3 миллион ID карта персонификацияланды. Алардын ичинен биринчи жылы 1,5 миллионго жакыны акысыз берилген. Жаңы ID карталарга өтүү менен өлкөдө мыкты дүйнөлүк тажрыйбаларды жана стандарттарды эске алуу менен персоналдаштыруунун заманбап системасы киргизилгени айтылат. Көп абдан суроолор келет, каяктан паспорт алсам болот. Бул биздин жарандардын каяк жакта ыңгайлуу болсо, каалаган жеринен барып, өзүнө паспорт оформлять эте алат. Бүгүнкү күндө мына 3 миллиончу паспорт алынып жатат. Бул абдан мындай высокотехнологичный документ өзү. Бул Центральная Азияда биздин региондордо эң мыкты, бул өзүнүн жанагы коопсуздук жагынан абдан көп жанагындай элементтер киргизилген. Ошондуктан бул бүгүнкү күндө бир дагы подделка боюнча бүгүнкү күндө фактылар жок. Анткени ал жакта лазерный гравировка менен маалыматтардын баары көрсөтүлгөн. ID карта бул сапаты боюнча да, корголушу боюнча да бардык эл аралык стандарттарга жана мамлекеттик кызыкчылыктарга толук жооп берген документ болуп саналат. Маселен, паспорт жоголгон учурда документтердин пакетин чогултуу зарылчылыгы жок. Анткени бардык маалыматтар электрондук базада бар. Мындан тышкары ID карта Манас жана Ош аэропортторунда мамлекеттик чек арадан өтүүдө паспорттук контролдон өтүү
киргизүү жол жобосун тездетүүгө мүмкүндүк берет. Бүгүнкү күндө негизи 4 миллиондон ашык жарандарыбыз бар. Бул ошол активный биздин жарандар мамлекеттик кызматтар менен колдонушат. Ошонун 3 миллиону бүгүн электронный паспортко өтүштү. Калган миллион жараныбыз калды. Алар убагы келгенде, паспорттун убагы келгенде алмаштырып, бара-бара бул жаңыланган паспортко өтөт. Бул биздин паспорттун абдан жакшы функциялары көп. Анткени жана мен айтып кеткендей, аны алмаштыруунун кереги жок. Анан кийин эгер аны жоготуп алса, биздин жарандар эч кандай документтин кереги жок. Мурун аны справка жазып, МВДге справка жазып, абдан көп органдарга чуркоп, маалыматтарды чогултушчу. Азыр бир гана заявление келип жазышат, жоготкондугу жөнүндө. Анан паспортко оформление кылып, жөнөкөйлөштүрүлгөн абдан биздин паспорт алуу боюнча процесстери. Мындан тышкары жаңы паспорттарды киргизүүдө колдонулган биометрика Кыргызстанда ачык айкын шайлоолорду өткөрүүдө да пайдалуу жана талашсыз жыйынтык алып келди. Добуш берүү процессинде идентификациялоо жүргүзүлөт. Мында бурмалоо 100% алынып салынган. Жарандардын улуттук паспорттарды алууга арыздарын тариздөө, даярдоо жана берүү процесси автоматташтырылган. Маалыматтарды кол менен киргизүү жокко чыгарылган. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Мамлекеттик салык кызматы ишкерлерге жаңы мондагы 10 000 гибридтик контролдук кассалык машиналарды акысыз берүүгө киришти. Бул тууралуу ведомстводон билдиришти. Маалыматка ылайык, ККМ бир катар себептерден улам кассалык аппараттарды өз алдынча сатып ала албаган ишкерлерге колдоо көрсөтүү максатында акысыз таратылууда. Орнотулган пост терминалы жана кассалык чек принтери менен бул гибридтик ККМдер субъекттин ишкердик активдүүлүгү учурунда акысыз берилет. ККМ аппаратын алуу үчүн салык төлөөчү экономикалык иш жүргүзгөн жери боюнча аймактык салык органына арыз бериши керек. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө ККМди 54 000ден ашык ишкер колдонууда. 2023 жылы Москвада иштеген эмгек мигранттарынын патенти 6600 рубльга чейин көтөрүлөт. Бул тууралуу Москванын экономикалык саясат жана өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Дарья Мурченко билдиргенин орус басылмалары жазышты. 2022 жылы Москвадагы эмгек мигранттарынын расмий маянасы 11,5%га өскөн. Буга байланыштуу патенттин баасы пропорционалдуу түрдө аяна 6600 рубльга чейин көтөрүү сунушталууда деген ал. Быйыл 2022 жылы Москвада мигранттар үчүн патент аяна 5900 рубльды түзөт. Мурченко белгилегендей, патенттен баасын көтөрүү мигранттардын салык жүгү менен орусиялыктардын салык жүгүн теңдүүгө жардам берет. Патент үчүн төлөм толугу менен Москванын бюджетине түшөт. Патент баасын көтөрүү менен Орусиянын бюджети кошумча 3 миллиард рубль болорун айтылды. Бүгүн Ош шаарында биргелешкен аракеттер менен туризмди туруктуу өнүктүрүү аттуу 2 ири аймактык туристтик форуму башталды. 2 күнгө созулган иш-чаранын биринчи күнүндө Улуу Жибек жолунда аттуу эл аралык көргөзмө жарманкенин жана көчмөндөрдүн тамак ашы менен бирге аттуу эл аралык гастрономиялык фестивале болуп өттү. Көргөзмөгө өлкөнүн 7 дубанынан ишкерлери катышып, кыргыздын кол өнөрчүлүгүн, тамак ашын даңазалашты. Толугураак Асель Сыдыкова кенен баяндайт. Биргелешкен аракеттер менен Ош шаарында биргелешкен аракеттер менен туризмди туруктуу өнүктүрүү аттуу 2 ири аймактык туристтик форуму башталды. Бүгүн 3 ноябрь Кыргызстан Улуу Жибек жолунда эл аралык көргөзмө жарманкенин жана көчмөндөрдүн тамак ашы менен бирге аттуу эл аралык гастрономиялык фестивалынын расмий ачылышы болду. Иш-чарага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары, туризм департаментинин директору Самат Шатманов, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, Ош шаарынын биринчи вице-мэри Марс Исаев жана Кыргызстандын Булуң бурчунан келген ишкерлер катышып, алгач туризмди өнүктүрүүгө кошкон салымдар үчүн бир катар инсандарга сыйлык тапшырылды. Форумду өткөрүүдө Ош облусунун тандалып алынышы туризмди экономикалык аймактык өнүктүрүүнүн күчөтүүдө колдоо көрсөтүү болууда деп ойлоймун. Анткени туризм тармагы аймактын социалдык, экономикалык жактан өнүгүүсүнө өзгөчө мааниге ээ. Урматтуу форумдун катышуулары, Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясы, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, Кыргыз Республикасынын туризм департаменти акыркы жылдары туристтик индустрияны өнүктүрүү, туристтер үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, кесипкөй кадрларды даярдоо ишкердиктин өнүктүрүү багытында атайын программаларды кабыл алып,
Madani murastарды жайылтуу максатында көптөгөн долбоорлорду ишке ашуу менен кең көлөмдөгү алгылыктуу иштерди жүргүзүп келүүдө. Эл аралык көргөзмө жарманкеде өлкөнүн 7 облусунан келген ишкерлер Кыргыздын кол өнөрчүлүгүн жана тамак аштарын даңазалашты. Катышуучулардын ичинен Карагулжа районунун кол өнөрчүлөрүнүн колунан жасалган буюмдар көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Мында кийизден жасалган түркөн түстүү буюмдарды кезиктирүүгө болот. Эң кызыккандары ушу нукура кийизден жасалган, жүндөн жасалган, койдун жүнүн кийиз кылып, анан ошого шырдактар жасаган. Ушуларды сурап атат. Анан могу гүлдөрдү сурап атышат. Кийизден жасалган гүлдөрбү депчи. Кийизден жасалган. Биз кандай болсо дагы ушу басым жасалып, неме болсун деп атабыз. Могу куржундар дагы чет мамлекеттен келгендер сурап атат. Бул таардан согуп туруп ушундай алып жасаганбыз, сувенир сыяктуу. Ана көлдөлөң бостектерди, мына ат жаптыктарын ононда, ат жаптыктары мынандай колдон келген, ананда тон турат. Бүт ушу колубуздан келген өзүбүздүн нукура колубуз менен жасап чыгарган буюм териндер кызым бул. Ошо мына болсо чанач, мына Чана гүл азыктарды Кыргыздын берип койла, Кыргыздын кымыз жасай турган чаначы мына ал. Мына болсо карын. Мына карын. Май куя турган, сармай куя турган мына карын. Туризмдин өнүгүшү менен Кыргыздын кол өнөрчүлүгү акырындык менен дүйнө жүзүнө таанылып келүүдө. Көчмөн калктын кол өнөрчүлүгү тарыхка бай экени шексиз. Бүгүнкү күндө кийизден жасалган түрдүү буюмдарыбызга Америкадан баштап суктануу артып, чет өлкөлөргө сатыкка чыга баштаган. Америка Кошмо Штаттарында складыбыз бар. Ошондуктан көбүнчө сатуулар ушу Америкада болуп атат. Жеткирүүнү ушу бекер кылып беребиз. Андан тышкары ушу кайсыл жактан келсе, интернет деген азыр ушундай болуп калбадыбы? Ар кайсы жактан ушу келип сатып алышып, анан кийин жеткирип турабыз. Могу Австралия, Новая Зеландия, Европа мамлекеттери, болбошо Казакстандан, могу араб өлкөлөрүнөн кайсыл жактан бизге талап келе турган болсо, ошого канааттандырганга аракет кылабыз. Анын үчүн ошо төлөө шарттарын жеңилдетип берип, анан кийин жеткирүү шарттарын жеңилдетип берген биздин максатыбыз ошодо. Биздики эми ар бирибиз жеке ишкербиз, ар бир жеке ишкерлерди ушул региондорго чыгарып, бири-бирибиздин тааныштырып, жана клиенттерди издеп табыштык. Кыргызстанда өткөн 2021 жылга салыштырмалуу туристтердин агымы көбөйгөн. Бир эле кошуна мамлекеттерден эмес, АКШдан, Европа, араб өлкөлөрүнөн келген туристтердин саны өсүүдө. Өлкөгө 2021 жылы бир жыл ичинде 3 миллион 244 миң турист келсе, 2022 жылдын 9 айынын жыйынтыгында туристтердин саны 5 миллионго чукулдаган. Ал эми бүгүнкү өткөрүлүп жаткан форумдун максаты дагы биргелешкен аракеттер менен туризмди туруктуу өнүктүрүү максатын көздөйт. Ар бир ушундай өткөзүлүп аткан көргөзмө жарманкелер, форумдар бул ушул Кыргызстандын туруктуу туризмин өнүктүрүүгө абдан бир жакшы өбөлгө түзүлөт. Себеби биз ошол областтын же ошол региондун бүгүнкү күндө туризмге болгон потенциалын даңазалайбыз, көргөзө алабыз. Себеби ушул иш-чарага дээрлик ар бир ушул СНГ мамлекеттеринин өкүлдөрү бул иш-чарага 20дан ашык чет өлкөлүк биздин баягы туристтик эксперттер чакырылган. Андан тышкары бул жерге эл аралык биздин өнөктөштөрдүн өкүлдөрү катышып атат. Мына карап турасыздар, айрым 3-4 мамлекеттин өкүлдөрү келип, мына бүгүнкү күндө боз үйлөрүн бул жерде коюшуп, өздөрүнүн маданиятын, салтын көрсөтүп атышат. Бул деген маданият, алака, салт деген бул ошол негизинде мындайча айтканда кызматташуу жүрөт. Мына ушул мамлекет тараптан өзгөчө министрлик тараптан ушул быйыл биз Россия мамлекетинде, Европа мамлекеттеринде, араб өлкөлөрүндө, Японияда, ошол эле учурда Европа мамлекеттеринде биз ушу Кыргызстанды толугу менен биздин туристтик дараметибиз абдан сонун, бизде ушундай шарттар бар деп даңазалап келдик. Бейле кетсек, 2 күнгө созулган иш-чара Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу туризм департаменти, Ош шаарынын мэриясы, президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү, эл аралык жана ата мекендик өндүрүшчүлөр менен биргеликте бүткүл дүйнөлүк туризм күнүнө карата уюштурулууда. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.
Бүгін 3 ноябрда Жалал-Абад колледжінде Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган инклюзивдүү өнүгүү үчүн көндүмдөр секторду өнүктүрүү долбоорунун алкагында алдыңкы тажрыйба борбор ачылды. Борбордо окуу өндүрүштүк комплекс үчүн тигүү цехтери, программалык лабораториялык жана жабдуу менен камсыздоочу заманбап өндүрүштөр орун алган. Андан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үчүн атайын лифт каралган. Ачылуу Азия менен келген коноктор үчүн окуу жайдан студенттери кол өнөрчүлүк багытында өздөрү жасаган кийимдерин көргөзмөгө алып чыгышты. Андан соң кала башчысы Эрнисбек Ормоков мугалимдерди жана студенттерди тейлөө багытында туризм тармагында адистерди даярдоого басым жасоо керек деген кошумчалады. Учурдан пайдаланып бир сөз айтылгым келет. Бир жылдын убактысын билгин келсе, окуу жайга өтпөй калган абитуриенттен сурады да. Анан 1 сааттын убактысын билгин келсе, кадырын билгин келсе, кызын күткөн жигиттен сурады. 1 минуттun убактысын кадырын билгин келсе, самолеттон кечиккен адамдан соң 0,01 секундтун кадырын билгин келсе, Олимпиададан 2-нчи орунду алып келген спортчудан сурады. Мен муну менен айткым келет. Сиздерге азыр мүмкүнчүлүк жаралып, мындай шарттар түзүлүп, убактыңыздар билим алууга ата-энеңиздер бөлүп, өзүңүздөр ошонусунда кызыктар болгон адамсыздар. Мэр биздин бардык материалдык техникалык базабызды көрүп, студенттер менен сүйлөшүп, анан силерде дагы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Жанагы гостиничный сервисти ачкыла. Анан ашпозчуларды даярдагыла. Анан кийин жанагындай ресторандарда тейлей турган ошондой сервисти ачып, краткосрочный курс кылгыла деп атат. Мэрдин сунушун туура деп көрүп атабыз. Себеби Жалал-Абад шаарында ошондой кызматтар өтө жеткиликтүү эмес экенин сезип турабыз. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев январь окуяларында кармалгандарга жапырт мунапыс берүү буйругуна кол койду. Бул тууралуу Акордо 2 ноябрда билдирди. Ага ылайык мунапыска 4-7 январь күндөрдөгү тартип бузууларга тиешеси бар деген кине менен кармалгандар 1,5 миңдей киши иленет. Андан тышкары оор жана өзгөчө оор кылмыштар менен кесилгендердин жаза мөөнөттөрүнүн жарымы же 4/3 бөлүгү кыскартылары маалым болду. Террорчулук, экстремизм, коррупция, мамлекетке чыккынчылык, кыйноо жана жапырт башаламындык уюштуруу беренелери менен кармалгандар мунапыска илинбейт. Январь окуялары боюнча жалпы 1112 киши соттолуп, алардын 128 эркинен ажыратылган. Казак бийлигинин маалыматына караганда, амнистицияга күч органдарынын кызматкерлери да илинет. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматка ылайык 228ге жетип, 10 миңдей адам кармалган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы умра ибадатын уюштурууну баштады. Муфтияттан билдиришкендей, кичи ажылыкка баруунун баасы 1350 акш долларын түзөт. Умра ибадатын аткаруу үчүн ыйык Мекке жана Медина шаарларына барууну каалаган жарандар 16 ноябрга чейин муфтиятка, облустук жана шаардык казияттарга кайрылышы зарыл деп айтылат маалыматта. Зыяратчылар 0312 коду менен 48 61 67 жана 0778 ошондой эле 0708 коду менен 48 61 67 0521 51 11 телефон номерлери аркылуу толук маалымат ала алышат. Регион телеканалынын күндемий маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Күндемий маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылышы менен студияда Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.